Sen kaça golosmen doş aldın? Özün gol koyup beresiz başağa. Куршап айылынын тургундары жаңы шайланып келген айыл өкмөт Сактан Келдибаевди кабыл албай жатышат. Ага каршы нааразычылык акциясын уюштуруп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, мурдагы айыл өкмөттү ордунда калтыруу болууда. 14-июнь күнү Куршап айыл өкмөтүн шайлоо өтүп, анда 2 талапкер катышкан. Алардын бири мурдагы айыл өкмөт башчы Алтынбек Ташиев болсо, экинчиси жеке ишкер Сактан Келдибаев болгон. Шайлоонун жыйынтыгында Келдибаев 20 добуш менен айыл өкмөт болуп шайланган. Элдин койгон талабына эч ким көңүл бурбай койду, айтпай койду. Бир жакшы иштеп аткан баланы алып койду. Эме бир көчөдө эч ким тааныбаган, программасын айтпаган, элге тааныштык жок бир баланы, тажрыйбасы жок, бир мындай бир эл аралык бул мекемелер менен, долбоорлор менен иштей албаган, бир өзүнүн бир сабаты жок баланы бир коюп койгону өтө эле бир неме болду да. Сактан Келдибаев буга чейин жеке ишкерлик менен алектенип келген. Ал 2 жыл мурун гана жогорку билимге ээ болгон. 2017-жылы Куршап айылдык кеңешине депутат болуп шайланган. Ал жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин иниси. Депутат Ыргал Кадыралиеванын иниси Канжар Кадыралиев менен бизнес талашкан ызы-чуусунан соң коомчулукка белгилүү болушкан. Шайлоо таза өткөн жок деген Куршап айылынын тургундары Келдибаевди айылдык кеңештин депутаттарын акчага сатып алгандыгын айтышууда. Депутаттарға азыр айтып атышат, 10 000 долларга алган анык деп атышат. 10 000 долларга чейин алды, 10 000 долларга чейин алганы элдердин баардыгы айтып атат. Сулук кетип атат. Шамал жүрбөсө дарактын башы кыймылдабайт дейт. 2 жыл мурда эле диплом алган экен, жогорку билим алган экен деп уктук. Ошо кандай ушул жашка келип туруп 2 жыл мурда эле билим алган болсо, эч кандай мамлекеттик органда иштебеген болсо, бизге кандай иш аткарып бере алат? Деген менен Сактан Келдибаев шайлоо ачык айкын таза өткөнүн билдирип, добуш сатып алды деген кептерди четке какты. Эми мындай болуп атат да. Шайлоо таза өттү. Шайлоо мыйзамдуу өттү. Эми ал жеңилди. 20 голос мен алдым, 10 голос ал голос каршы болду. Эми утулгандан кийин утулганды билиш керек. Ал мен мисалы айтайын дегеним, элдер эгерде мен бир жакта мурунда иштеп жүрүп бир коррупцияга аралашкан болсом, бул бир коррупционер эл утуп алды десе, айыл өкмөт болуп калды десе, мен анда мындай башкача ойда менде пайда болмок да. Мен эч жерде иштеген эмесмин, өзүм жеке ишкермин. Мында чогулган эл жеке ишкер Сактан Келдибаевди айыл өкмөт башчылыгына татыксыз деп эсептешет. Ага добуш берген жергиликтүү кеңештин депутаттарында жемек алып жатышты. Алар эл атынан шайланып келгени менен элдин талабындай талапкерди тандап алышкан жок деп сынгалышты. Мындан улам тургундар шайлоону жокко чыгаруу талабы менен Өзгөн районунун акимине да кайрылышты. Анткени менен аким шайлоо мыйзамдуу өткөндүгүн билдирди. Эми айыл эли укук коргоо органдарына кайрылмай болушту. Ким кандай жол менен шайлаганын айга чейин эгерде колунан кармалбагандан кийин бул оор маселе. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүккө жараша иликтеп көрөлү. Арызгар жазсаңар ошол акча бергенин, бербегенин аныктайлы. Бирок ал дагы бир жолу кайталайын, бул колунан кармалгандан кийин бул оор маселе болуп калат. Ошону эле иликтеп бере алабыз сиздерге. Ал эми мыйзам боюнча шайланган адамга сиздер мүмкүнчүлүк беришиңер керек, иштеш керек. Бир эки эле нерсе бар. Шайлоону көзөмөлгө алган аймактык шайлоо комиссиясына келип түшкөн арыздар боюнча аталган тармактар шайлоону жокко чыгарууга негиз жок деп билдиришти. Ал жерде эч мыйзам бузулган жок. Биз 31 депутат шайлоосунун немесинде баштайбыз. 31 депутат толугу менен катышып, 20 депутат ошол жана Келдибаев Сактан дегенге добуш берди. 10 депутат Ташиевке добуш берди. Эч бир жерде неме болгон жок. Жокко чыгарганга эч негиз жок. Билбейм, борбордук шайлоо комиссиясы кандай деңгээлде биз ал эч жокко чыгарган жерде бир грант, 1 добуш, 2 добуш болгондо бир жерде 10 добуш болуп атпайбы айырмасы эч кандай. Ал жерде 31 депутат катышып атпайбы. Толук катышпай калса да бир жөн эле. Куршап айыл аймагы 5 айылдан турат. Калктын жалпы саны 25 000ден ашат. Ал эми айыл өкмөттүн жылдык бюджети 27 миллион сомду түзөт. Куршапта аймактык оорукана жана бир соода базары жайгашкан. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.